Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Салам достор, Нисахар долбоорунда биринчи жолу ушинтип бизнес кылган, тамак аш тармагында бизнес кылган киши адам өзү бизге чыгып, Азамат болот аты эки досту создавать эткен, эки досту түзгөн адам ушул адам өзү чыкты бизге Инстаграм аркылуу мен ачык иштегенге даярмын дейт. Жана кемчиликтерим бар болсо анда оңдоп берсеңер болот деп айтты. Жана иштеген көрсөтүп бере алам деген кишилерден бул биринчи жолу чыгып атат. 2,5 жылдан бери Нисахар долбоору бар. Жана мен дагы азыр сиз менен таанышканыма абдан кубанычтуу болуп турам. Азамат беке. Биз дагы ар дайым сизде болгон бизнесмендерге көмөк көрсөткөнгө даярбыз. Мындайча айтканда, анткени бүт эле баягы кир жерде жана жаман жерде жасалбаш керек. Эгер сиз ушундай ачык айкын ала турган болсоңуз, бизге бул ушул Нисахар долбоорунун бирден бир болгон дагы салымы болуп эсептелинет деп ойлойм мен. Анда эмесе биз биринчи цехтен баштайбыз да, цехти көрсөтүп бересизби? Всё, кетип калды. Энди ушул шаардагы фастфудтарды көрдүм, элдердин дагы агылып фастфудтарда турганын көрдүм. Өзүм кызыгып барып жеп көрдүм. Анткени баягы Россияда фастфудтарда биз эле жеп жүргөнбүз. Бул бизде эмнегедир баасы арзан, бирок баягы көлөмү чоң, баасы арзан. Мен өзүмө суройм, эмне үчүн мындай депчи. Анан баягы сыртта туруп жегени мага жаккан жок. Анан ушул бир ичине отуруп жесе экен деп тазалыгын карап, өзүм баштадым, бир доосумду чакырып атайын Москвада. Көз баштаганбыз. Достор, азыр айтып кетерин деген жерим, баягы азыр мен билем, деген кишилер бар, баягы комментарийлерге бул реклама деп баштайт. Ачыгында айтам, бул реклама, да бир жолу кайталап кетем. Анткени себеби, мен Нисахар долбоорун баштаганда мен жеке эле ушул бизнести талкалайын, бизнести жок кылайын деген ой менен келген эмесмин. Эгер адамдар ушундай кылып өз иштегенин ачык айкын көрсөткөнгө даяр болсо, эгер ушинтип көрсөтө ала турган болсо, анда эмне себептен мен аларга жамандык кылып, жаман жагынан көрсөтүшүм керек? Албетте, колуман келишинче бизнеске жардам бергенге аракет кылам. Жана эгер сиз туура иштейин, жакшынакай иштейин десеңиз, менен байланышсаңыз болот, элдерге силердин иштеп атканыңарды көрсөтүп бере алам. Жак таанышып кетпейсиң? Бул Куту деген менин досум болот, Куткелди деген. Жаңы ачылгандан 4 жыл болду иштешкен. Производством ушул карайт, этти, лаваш бар ушул карайт. Бул ушул таанышып кетсиңизби? Акен, бул сага ушул эки достор эт жана лаваштарды биз чыгарып беребиз. Биздин ушул цехибизде ачык көрсөтүп болуп чечтик. Накел өзүңөр биякта эки доско лаваштар ушул жерде даяр болот. Бул жер неме экен да, мындай таза экен. Мен көрүп турам. Капилденген, жакшыраак экен. Ар дайым эле ушундайбы же мен келген үчүн ушундай? Айрым жерлери сен передачаңдан чыкпады, ачыгын айталы. Оңдоочу жерлери бир аз оңдодук. Анткени могу кафелер мурда бир аз эскерек болчу. Амолар эмне турат бакта? Булар бияқта спиралдар, ол печканы спиралдар өзүнде бат-баттан кетчи. Анан ошондо бияктан кайра пластмасстан берип болуп бириктирип иштеп кеткенгечи. Бул самодельный печкалар да өзүбүз бюджетный болуп өзүбүз колдон келишинче жасаганбыз. Мынакей самодельный обычный эле. Биякта лавашты чалат. Канча малда бир жолу жууп турат бул жер? Күнүгө жуулат, биякта өзүнүн уборщицабыз бар, күнүгө. Мулар эмне? Булар ысыктан өзү бияк градус өтө ысык болгондуктан булар ысыктан ушун карайып берет. Жумуш бүткөндөн бир сыйра колун убортко болот биякта. А жумуштун учурунда баягы сүргөндө да бар, бияк электричество бар. Менин апасым да саткан. Ошон үчүн жумуш учурунда суу эч ким тийилбейт. Өтө жөнөкөй эле.
биз жеп жүргөн абычтын салымына лаваштарды даяр болот. Kalın sayıcı aparatlar olsa mesela Turçadan zakaz olmaz. Kreatif aparatlar, kalganlar olsa özümüz koluğa жазаған эле стол. Kreatif aparatlar özümüzün kolundan жазған. Жана бизден алчуга партнерлар бар. Алар шаарыбызда Достор, Добро, Юлалаш, основной ушулар. Bilganda, ne söyle? Жаққа келгенде біріншіден жасау керек. Шамаға біріншіден баяғы ет болғандықтан етменен сізге танысып қойдым. Еттер біз Ош базардан аламыз. Жақтан ушу сөзінен ажыратып, авалкада қойып, авалкадан өткөрүп сорттоп еттер бірінші жана вырезкалар өзүнчө ресторан, кафелерге кетет. Баштары болсо биз ушу шаурмаларга кошобуз. Birinci Lesro kaldık men sen kulağından keyin negizde gökten gökçeli görüp kaldık. Ölgön etin malın etin. Өзім 8 жылдан бері етмен іштеймін жақта. Өзіміз бардық Ош базардан алабыз, бірақ Ош базарда баяғы жалаң өлген еттің малы елдер баяғы эме болуп калган да, Ош базарда эң жакшы сапаттуу еттер сатылат аяқта. Ош базардан эле чоң Глобус, Грузия деген чоң магазинге ошо Ош базардан келет. Ресторандарга, чоң ресторандарга ошо Ош базардан келет. Кыргызстанда эң чоң базар, эттин базары Ош базарда. Ош базардан даже Аламедин базарга, Орто Сайга да келет да, Ош базардан чек. Анан Ош базардан алабыз, аяктан алганда өзүбүз 10 чакты кардарларыбыз бар. Өзүбүздүн баабыз келишкен жерден ушу баага байланыштуу ошо өзүбүз билип алабыз да. Анан өзүм 8 жыл, 10 жылдан бери 8 жылдан бери иштейм. Эт мененчи. Өзүм билем мындай өлгөн эт менен мындай эттин разницасын мындай көз менен эле билип баягы көнүп калганда ушу өзүм менен алам да. Халал жагынан кандай болот? Халал жагынан биз халал сертификациядан өткөнбүз. Муктай Арстанбектин эмесине кирсеңер көрөсүздөр ошол жерден халал сертификациядан өткөнбүз. Аларга келип колун текшерип кетишкен биякта. Биздин Ош базардан алган жерибиз Караколдон сөйлөйт. Караколдо ойноо бар, ошол Муктай Арстанбектин жетекчилиги менен тартылып бизге сертификат берген. Шаардагы эң биринчилерден фастфудтардан биз алганбыз. Негизги сертификат. Daha bir soru vardı, Azamат Bey, bu bayağı Nisakır Dolgoru sizlerge mындай yazısına gelgen yok, daha bir sınırlarda işlerden keyin bu bayağı öz boyunun çıkıp Nisakır Dolgoru деген нерсе. Жоқ, биздин эң биринчи бозулугубуз биз өзүбүз үчүн эмес, өзгөлөр үчүн иштейбиз деп атпайбы. Эки достун мен өзүм силерге чыкканымдын себеби элдин талабы болду. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда элибиз сага ишенип тургандыктан биз өзүбүз мен өзүм чыкканга мажбур болдум. Анткени мен ар бир клиентим бул мен үчүн кымбат. Ошонун артынан үй бүлөм багып аткандан кийин эмне үчүн мен сенден катышым деп. Мен өзүм чыктым, өзүм чакырдым. Бул жерде мен даже элдин алдына айтып кетейин. Бүгүндөн баштап сенин контролуңа да берүүгө даярмын. Каалаган убакта бизге айтпайсың, айтасың келип көрсөң болот. Ошол биз эшик дайым ачык. Ошол мен ошого алып кирятканда сөздү буюрса баягы бул көз боемочулук болбосо экен деген ойдомун. Келип карап турганда кээде сен адрести жок. Үйдү деле көрүп алдым деген. Биз эт мисалы бул досун үйүнө алып барат. Мен алам. Мен эч кандай эмес жок. Эми сен жанагы тартып аткан видеолорун көрдүк. Ал бизге деле аябай терс таасирин тийгизди. Ошонун артынан биз сага чыктык. Жашырган эме, кыргызда айтып коет го, ордун жашырсаң өзүң аш керек. Мен бардык биздин ушул тармакта иштегендер партнерлордун баарын айтсам. Ерман мындай жакырып эле көрсөтүп ачык иштесек жакшы да, анткени жамандын артынан барып жаман болуп кетпеши деп. Мен да айтып кетер жерим бар, мен баягы санэпидемнадзордун врач эмесмин. Ушул жекеле талап кылганым ушу тазалыкта. Тазалык болсо бизде денсаулыгыбыз туралы бар жакшы болуп жүрсө. Ошо Жаққа келді, жақтан авалкадан бүткенде келді, жақты қашан сатар?
бул авалкадан мындай авалкадан баягы көп элдер айтып атат баягы эттин баасы мынча болсо шаурманын себестоимосу мынча эттен мынча грамм салышы мүмкүн эмес деген суроолор болот. Ошого мына кыскача жооп берип кетейин. Бул этти биз тушасы менен алабыз оттон баадачы эртең менен барып Ош базардан. Мисалы бул этти биз 350ден бул передний частарды алабыз, санда калган анткени передний частардан фарштын эти көбүрөөк чыгат да. Мисалы бул тушаларды 350ден алсак, мынакей анан авалка сөөгүнөн ажыраткандан кийин анан вырезка фарш болуп өзүнчө көрүнөт. Бул вырезкалар кымбат сатылат 500ден. Бул кымбат баада кетет, бизге пайда ушул жерден калат. Бизге бул фарштарды ушундай шаурма тестатындарга биз ушуларды мясорубкадан өткөрүп, шаурмаларга өткөрүп беребиз. Ошондуктан бул эттин баасы ылдыйраак болот. Анткени себеби бул эттин баасын биз кымбат сатабыз ресторандарга. Бул эттин да көп секреттери бар. Мисалы частарга бөлүнөт ичтеричи. Кымбат сатылган жерлери бар, арзан сатылган жерлери бар. Ошондуктан демек этчилер түшүнөт да. Силердин фаршыңарга бул жак кетет экен да. Фарштарга булар кетет. Булар чыгырынан бул вырезкалар ресторандарга кетет. Өзү иштеткенде десең, эң сонун ресторанга соустарды сөөгүтөн билесиң. Билиш керек да, иштеткендечи. Бул сөөгүттөр деле биз мусорго ыргытып, буларды дагы биздин клиенттер бар, келип алып кетет. Биякта тоңдурулгандан кийин мясорубкадан өткөрүлөт. Эттерди көрөт ама булар эттер майнар кошулат, анан бул курени фарштап коет, механический авалка. Буларга биз баягы этин даамын чыгарып кошобуз. Баардыгы сертификаттары бар. Баардык эттердин механический авалка. Фарш деп айтылат. Механический авалка да, мындай курени филе. Муну биз ушу эт эттерине бул Литвадан келет экен. Биз биякта партнер балдар бар, ошолордон эле алабыз. Сертификаттары бар, базардан эле алабыз. Сертификаттар бар. Бияктан болсо мясорубкадан өткөргөндөн кийин фарштарды биякка салып, ушул шартара сразу маринадка кылып, ичине специяларды кошуп, ичине аралаштырабыз. Ушундан кийин эле сразу пакеттерге салып, упаковкага калабына салып, почталарга доставкалабыз. Мынакей бул жер болсо биздин чоң морозильнигибиз. Бияктан жанагы таптан авалка болгон эттерди бияка тоңдуруп, ушул жерден мясорубкадан өткөрөбүз. Мясорубкадан өткөндөн кийин кайра бияктарга бисиден тоңдуруп, маркировкаларын бастык ушул жерден 11-21 чыккан болсун да. Бизде эки достор күнүгө чыгат. Күнбай. Анткени бизде партнерлор бар, эки достордун клиенттер өздөрү билет. Бизде 24 саат иштегендиктен бизде лаваш, ет жагы, овощи бир да жерде тыным жок. Ошондуктан жер боюнча деле буну бир кишиден, ошол атайын бизге гана чыгат. Ар жерден. Бул болсо базардан алабыз, Ошкода бойнялардан алабыз. Булардычы бойнядан бир байка алып келип берет. Алып келип да бизгечи. Бул болсо бул майларды болсо жанагы фаршка аралаштырып, эт майлуу болуш үчүн ушул майларды. Үйдө деле жана мантык атайын. Мага кошулуп эмес, сочный. Мунун неме экенин, халал экенин биле алабызбы? Халал бул биз анткени биздин өзүбүздүн эле бир караколдон келет да. Ошол киши келет. Биз халал сертификатын алар да, аларды сразу эле берип салабыз. Биз майды каяктан алабыз, этти каяктан алабыз, баардыгын текшерип, баардыгын текшерүүдөн өткөнбүз. Эми экинчи нерсе, мен калган Азамат экен маскачан жүрөт. Биз маска кийген жокпуз, рабочий жерде маска жок.
ошол жагын карап койсоңуз, анткени Азаматбек сиз айтпадыңызбы? Калган малда келсем болот депчи. Кийинки малда мен келгенде маркачан болот экен деп ойлойм. Анан экинчи немен ар бир кире беришке андай бутту тазалаганга поль штаб койсоңор жакшы болмок, анткени жана биз немен тапканда бир аз кир кылып койдук да. Тиги лавочка тапкандачы. Буюрса биз дагы муну менен бүтүп калбайт. Буюрса биз съемкадан качпайбыз. Биз наоборот ушундай биз кичи ишкерлербиз да, биз чоң бизнесмен болбойбуз. Кичи ишкер болгондуктан биз башкаларга да үлгү бололу деп өзүбүз ушинтип чечтик. Биз кайра силерди биз чакырып турабыз, келип турууга, текшерип турууга деп. Ошол эми сен бизге жардам бер, бизге көмөктөш бол, сен анткени Кыргызстанды жалгыз сен оңдой албайсың, биз чогуу бололу. Азаматбек эми мондай мен ойлойм, мен бул баягы көз боёмчулук эмес деп, эми силер өзүңөр айтып атпайсыңар, каалаган малда келип депчи. Дагы бир жолу айтып кетейин сага. Мен наоборот каалаган малда келип ушундай, сен келген малда ушундай болбосо, мен даже могу партнерым менен иштешпей койгонго да даярмын. Штраф кылсак болот. Анткени биз бир күн менен жашашыбыз керек да. Биздин максаттар бар, алдыга көп. Ошол максаттарга чогуу жетели деп атайм. Ошол каалаган убакта келсең. Биз мурда деле ушундай иштечүбүз. Бул Исахар долбоорунун акыркы чыгарылышында өзүңөр билгендей жана фастфудтарга эттер ушундан даяр болот дегенде, ошол видеодон баягы бизге да аябай көп тууган туушкандар, клиенттердин баары чалып айтты, ушу силердин цехпи депчи. Анткени биз да эт чыгарабыз, биз деле ошондой эле лаваш чыгарабыз. Ошондуктан бизге да аябай кыжаалат болдук биз кардарларга. Ошондуктан биз силерге өзүбүз байланышып, уштуп бизди да тартып, мурда биз баарыбыз эле баягы өзүбүздүн ишти, ар ким өзүнүн ишин кылып жүргөнбүз. Мунусунда биз ачык өзүбүздү көрсөтөлү деп чечтик. Бул баардыгы эми стандарт талапка жооп бербесе да, бирок жанагыдай жанагы сектордо эмес да биздики. Кудай буйрса биз мындан да жакшылап оңолобуз. Буйрса. Кудай буйрса. Бул жумушта эң эле жоопкерчилик да, баягы колунда иштеген балдар бардыгы өзүнүн жумушун так аткарса эле кыйынчылыгы жок. Болгону биз болушунча ачык болгонго аракет кылышыбыз керек. Ар бир нерсени ачык көрсөтсөк, биздин кардарлар дагы баягы биз менен мисалы уже ачылганыбызга 4 жыл болсо, 4 жылдан бери келип жүргөн кардарлар бар. Биз алар менен азыр достой элебиз. Эмнеге эки дос? Эки дос деп биз ушу сабыкшоо эле машинеде кетип атып, название издеп биринчи, анан досум англисче аттарды айтты. Иним бул жумуштун ачылышында эң көп таасирин берген иним болгондо, мен анткени Кыргызстандан кайта кетип калбасын деп бир нерсе баштаңыз деп аябай мага түрткү берип, ушундай ачыңыз деп дордойдо эмелерди көрсөттү. Мага башында жаккан эмес, анткени иштөө ыкмалар жаккан эмес да. Биздин эки досто дагы бир айта кетчү нерсе бул ынтымак болгондуктан, таза иштегендиктен, айлык өз учурунда бергендиктен бизде ушу 4 жылдан бери иштеп, биз өзү менен үйлөнгөнүмө 5-4 калбай болсом 5 үй бала чака. Ошонусу менен бизде башкалардан айырмалык. Дагы бир айтып кетер жерим, жанагы жерден антип айта албай калдым. Баягы мен ар нерсеге эле асыла бересиң, чукулай бересиң деген сөздөр тиет да магачы көп. Жанагы бирок мен өзүм ушундай адаммын, айтып атпайм. Мен машинамды өзүм үчүн айдап жүрсөм, баягы кир кылып айдап жүрөм. Бирөө үчүн болсо, таксовать этип турган болсом, анда таза алып жүргөнгө мен милдеттимин да. Ошондой эле сизге дагы бир жолу айтып кетер жерим, бияк цехти досуңуз карайт экен, сиз өзүңүз карабайт экенсиз, бирок баягы чаңдар убак менен сүрүлүп, иши тазалап турганга көмөк көрсөтүп койсоңуз жакшы болмок да. Мен сени эмне үчүн чакырдым? Мен сени чынын айтсам, элге реклама кылыш үчүн эмес, ошол баягы биринчи максатым мен билбеген нерсени үйрөнүш керек болду да. Анткени мен дагы билбеген нерсем көп. Мисалы бүгүн сен мага бир жерди көрсөттүң, эртең дагы үйрөнөм. Канча точкаңыз бар? Бизде азыр шаарда мындай жок, общий бар. Общий алып келгенде бир 10дон ашып калды. Бизде Ошто эки жерде бар. Оштодагы ошол өзүмдүн досум иштетет. Сокулукта бар, ал жерде да досум иштетет. Меники могу жумушум баары эле достор менен болуп калганда, атына заты жарашып, бизге Кудай себепкер болду, бири-бирибизди колдоп эле иштешип келатабыз, баардыгы достор иштеп. Демек ондой 10дон ашык болду. Атайын газ турган жерибиз. Бизде азыр эң Кыргызстанда бул
көйгөйлүү маселе ушул болуп Сиздин Инстаграмдан ушул жерден ушул жерде мен сага баягы эме баштан чын айтсам могу газ сыртта турчу да. Кышта помпа ошон үчүн муну жасаттым. Бул газга мына атайын ящик. Булар пожарниктер келип өздөрү көрсөткөн мындай болсук деп тургандар бар пожарниктер. Ана болгону мына немеси май колу менен кармабаш керек. Май колу менен кармабай эле иштеш керек. Анан сөзсүз түрдө мондай перчатка менен кармаш керек да. Анткени баягы поварлар май колу менен шашылышта келип туруп эле кармай беришет да. Ошол болгону бул жерде күлүш туруш керек, ашыкча күнү эчтеке болбош керек. Бош туруш керек, запас турат. Болду ошо менен иштешет, мына перчатка менен ачып жаап элечи. Башка дагы фастфуд иштеткендерге айтып кетерим, ушул эң главный ушул газ болгондо ушу перчатка менен май кол менен кармаганга жол бербесе эле бул газ өзү эле жарыла бербейт. Анткени баарыбыз үйдө деле колдонуп атпайбы. Анан бул газдын алмаштырганда балдар кээ бири бош урап коет. Анан газ мына өзүнө көрүп атасыздар, биздин Кыргызстанда пожар болгондо сразу эле газ жарылбайт да. От башка жактан чыгып барып анан газды унутуп калышат да. Менин поварларым баары билет, газ бир нерсе болгондо биринчи ушу газды устранить этет да. Алыс жака жаап чыгарып. Кудай сактасын, андай болбосун. Негизи бизге пожарный инструкция өткөндө ошондой кылып айтып кетишти. Бул жер мен келет деп табылган эмес? Жок. Каалаган убакта келсеңер болот. Анткени бизде достор, мен кайра бул суроо аткан себебим мен деле аз мындай толкунандырып турамын. Сиз мен айтып атпайбы Азамат аке, сиз биринчи адамсыз ма ушул чыгып аткан бизнесмен катарчы мен баягы көнүп калгам да. Бирөө эле бул эмне, тиги эмне депчи, анан баягы мен да балким бир жерлерден көрө албай калып, балким бир кемчиликтер кетирип аткандырмын. Албетте силер бул видеону көрөсүңөр. Ошол жерден Эрман, сен бул жерге барганда мындай дедиң, бир эмнеге бул жерде мындай эмес десеңер, мен прямой Азамат байкеге айтам. Азамат байке мына ушундай болуп атат, мага ушундай наездтер болуп атат деп айтам. Азамат байке ошону оңдогонго аракет кылат. Мисалы сен Кыргызстан Эрлан Кукулу болсоң, мен эки дастын Эрлан Кукулу, мен наоборот, баягы бир нерсени жасабай койсо мен андан келип штраф салам, бул мага пайдалуу да. Андыктан персоналдарым андайга жол бербейт. Балким кээ бирлер баягы жаңы келгендер билбей бир жерде үчүрүшүп кетип коет. Анын баарын оңдойбуз. Ысык суу, муздак суу баары бар. Атайын мындай столешницалар коюлган бул жерде. Вычишкалар бүткүл стандартка жооп берет. Мисалы бул морозильник, бул эт. Жанагы эле цехтен келген эт. Бул мына. Мисалы могу срок годности если коюлбай келсе, бул мага жакшы да, анткени мен партнерлорго штраф салам. Договордо ошондой нерсе бар. Мен штраф салганды аябай жакшы көрөм да. Штраф салам, мындан эт ушул жерге келет, анан балдар өздөрү ал столдун үстүндө бүт жетет. Бул да атайын кухня, жайдан жасалган. Ушул жерде лимитетинде жасалган болду. Бул соустар, мисалы биздин баягы эки достун соусу бар. Кандай жасалышын мен көрсөтө албайм. Болгону бул өзүбүздүн колубуз менен бул да күнүгө жасалат. Күнүгө өтө көп жасалат. И бүгүнкүсү эртеңки калбайт. Эки соусубуз бар. Бул эмне баклажкалар? Бул баклажкалар мисалы ошо майонез фирмадан келген майонездин баклажкалары. Соуска майонез кетип коюшат, ошо өзүнүн эле идиште жасайт. Бул да күнүгү ыкталат. Биз фирмага кайра кайтарбайбыз. Ушундай келет, жасалат. Мунун тазалыгын кантип билсек болот биз? Мен баклажканы деле мисалы мусордан келген баклажка. Жок, андай ушунча иштеп атат, мусорду чакса болот. Андайга жол бербейбиз. Мусордан алып. Мага чынын айтсам баклажканы жакпайт. Эми баклажка мисалы мен муну алмаштырып деле коймокмун. Камера келет деп алмаштырып салсам да болмок. Бирок андай бизге бул ушул биздин соуска ылайыктуу Кыргызстанда жок экен. Балким кабылып калды, сен мага айтып кой, маселе жок, алмаштырып. Комментарийге жазып кеткиле анда ушул баклажка боюнча. Мага мисалы жаткан жок баклажкада экен, анткени бул баклажканын происхожденияларын кантип билебиз? Азамат байке айтып атат, таза эле, баары жакшы деп. Анан кандай болсун, эми баягы бул бизнесте турабы? Баягы жеңилирээк кылабы бизнес жагы же болсо ушундан пайдаланып, эгер ушундай баклажка менен иштегендер болсо мага чыккыла мен алам. Же болсо башкача бир аркылуу өзгөртөлү, ошону комментарийге жазып кеткиле. Азамат байке мен билем. Азамат байке окуйт комментарийди. Бул биздин экибизде көп деле нерсе жок жана айтып кеттим. Бул жерде мына кыздар эки сменада иштейт. Тынымсыз эсип турат, өзүңөр көрүп жатсаңар, азыр жумуш учуру
жумуш токтойт да туурабы? Бардык токтобойт. Картошка боюнча айтсам, бул картошканы мына башка фастфудтардан көрөсүңөр, аны баары эле билет. Атайын жанагындай машинкасы бар, выжимать этип чыгарат, кесип. Ошол учурда картошканын сочность кетип калат, вкусу. Биз эки досто кол менен турганда бир аз расход болобуз, айлык төлөйбүз. Бирок кол менен тынымсыз, өзүңөр көрүп аткандай, фритюрница. Бул фритюрница тынбай иштейт, очередьте салып. Анан эң жанагы пожар болгондун себеби ушу фритюрницада айтып кетем. Анткени могу көп жерлерде фритюрницаны караган эч ким жок. Меникинде көрүп атсаңар, жанында сөзсүз кыздар турат. Бышканды алып турушат. Көп жерлерде муну унутуп калат да, жана от чыкканда балдар мисалы билбейттер барды, отту катты өчүрүшүнчү. Анан жана өздөрүн жоготуп суу чачып жүрөт. Ошол учурда пожардын эң бирден бир эмеси ушул фритюрницада. Фастфудта иштеткен балдарга айтып кетерим, айлыктан качпай ошонун жанына бирөөнү койсоңор. Эмеге күйөткан майга эч качан суу чачкан болбойт. Мунун себеби бар. Болгону монтип эле эгер от май күйүп кетсе, мындай идиш менен же болбосо бир доска менен үстүн басып койсо, анан отто өчүрүп коюшат. Бул фри эмне фри энди? Фри бул эменики. Бул картошка азыркы тууралып өзүбүздө бышып аткан бул шаурмага кошулат. А бул жана фирмадан алабыз. Бунучу атайын картошка замороженный. Бул жанагы эмеге собой сатабыз, ошол нерсе. Эмнеге айырмасы бар? Биздики буларда өзүнүн секретин биз билбейбиз да. Билбей жүргөнүбүз ошол. Булардыкы жана өзүн жоготпойт, канча жүрсө да жүрө берет. А биздики жана коробкага салганда башкача жумшак болот. Ошон үчүн замороженный фрида алабыз. А монда клиенттер кээде сурайт, биздин постоянный клиенттерибиз бар. Именно кышып аткан фриден белгиле дейт. Аларга деле дайыма. Клиент эмнени талап кылса ошону беребиз. Холодильниктердин ичи таза, бул жердин ичи таза, билбейм. Эми көрөбүз муну. Менин съемкам эле ушундай болуп атабы же? Бизде шаурма сырам деген бар. Мисалы, могу сырлар күнүгө алынат. Сыр болот. Булар ушундай туруш керек. Кайсы точкага бармасын да ушундай. 25-декабрь 2020-жылы чыккан экен бул. Отуз күн чыккан, ошондо 25-январга чейин сакталат экен да. А бул неменики болсо, штаттын немесин көрбөйт, датасын көрбөй калат. Штат өзү деле өзүнө жарандар элебиз керек, бул көпкө чыдабайт. Биз атайын аз алабыз күнүгө. Күнүгө келген үчүн мисалы сыртына өзүбүз деле чаптап койсок, буну мен билем, анткени күнүгө алам. Көп алам. Свежий келет, шаурма кошулат. Но турган нерсе эртеңки калбайт да. Ошол карабастан маркировка деген нерсени унутпашыбыз керек. Силер буяка келгенден баштап датасы туруш керек да. Силерге алып келгенде дагы тиги производитель датасын көрсөтүш керек. Бул эми мыйзам да. Ошол биздин заготовка ушул. Идиштер баардыгы таза турат. Бизде заготовкада мисалы бир кыз иштебейт, бизде 2-3 кыз иштейт. Дайыма ушундай турганда мен өзүм талап кылам. Помидор, мисалы, помидор бар. Могу чаптар мындай немеде чапталып туруш керек болму агентте? Ошол биздин минусубуз. Ушул минус ал. Өзүңөр көргөндөй могу эттен мен атайын бутта ийдирбейм. Мындай аз-аздан түгөн болсо свежий алып турушат. Ошон үчүн биздики башкалардан даамдуу рецепт, соус. Булочкалар бардыгы өзгө астырын эшинде салат. Булочка эртеңкиге сакталбайт. Бүгүн эгер калган болсо сөзсүз түрдө списание болот. Лаваш дагы калбайт. Бүгүн эмне калган болсо анын баары списание болот. Бирок бизде көп эле кала бербейт, анткени биз 24 саат көргөн үчүн фастфуд ишип кеткендерге мына жаңы ачылып аткан балдарга дагы айткым келет. Фастфуд ачам деп жүргөн балдарга ачат болсо ошо 24 саат бою иштеп турган жакшы. Анткени кээ бирлери баягы этти алып алып анан өтпөй калып, бүгүн калып калса эртең ошону сатканга аракет кыла беришет. 24 саат иштеп турганда эч нерсе бузулбайт да. Бузулуш да мүмкүн эмес. Баары свежий келген үчүн өзүң көрүп атасың.
эч кандай эмне жок. Азыр иш маалында тартып атабыз. Бул эч кандай мындай постановочный съемкасы жок. Бияқта элдер отурат, таныптар отурат, мына жакта бул жерде иш жүрүп атат. Тетиги немен жугашкан ящиктерин көрөйүн деген ошолор ар дайым кирип болуп турат да. Жакын тарсаң болот. Мен айткандай эле. Бул Ящиктер ушундай. мушканын ящигин мына азыр силердин ушудан пайдаланып бүгүн көрсө керек ушу мушка менен биз менен иштешкен бала. Мен ойлойм ал эртеңден баштап мунун сөзсүз жок болот. Жок эмес, муну жуп тазалап турсак да негизи жанагы ошону убагы болуп жатат. Бирок ичинде булачкалар упакован экен, ошого карабастан эми биз тамак ташап аткандан кийин силерчи могу ящиктер жуулуп тазалап турса өзүңөр деле жакшы болуш керек деп ойлойм да. Азамат аке, сизге чоң рахмат ушинтип ишиңизди ачык айтып көрсөтүп бергениңизге, ушинтип элдеге ачып бергениңизге чоң рахмат. Бул бирден бир болсо да айтып атпайм ба, менин салымым ошол себептен мен жактан кетсе кечирим сурайм. Бүт баарына эле асылып киргизип атсамчы. Ошондой эле биздин көрүштөргө сөз айтып берсеңиз болот. Сага да учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирем. Менин сөзүмдү четке какпай. Бул эми сен мен үчүн келген жоксуң, эл үчүн келдиң. Эл суранды, биз аткардык. Силерге да жамаатыңарга ийгилик, өзүңө ишиңе ийгилик, ден соолук каалайм. Кыргыз эли үчүн талбай эмгек кыла бер. Ал эми биз кыргыз элиме кайрыларым, баарыбыз колуна кол, бутуна бут болуп, сени колдоого аракет кылалы. Ошол баардык жамаатыңа ийгилик. Биз үчүн силер үчүн эшигибиз ачык айткандай. Каалаган учурда келип тартып, биз менен кызматташып бири-бирибизди колдосок, Кыргызстан сөзсүз түрдө өнүгөбүз. Бири-бирибизден качып, бири-бирибизди каралап жүрөбүзөк, анда Кыргызстан эч качан өнүкпөйт. Силерге ийгилик. Кубанычтамын. Достор, мен дагы бирден бир толкунданып турган маалым азыркы маалда. Анткени 2,5 жылдан бери ушундай азаматта болгон бизнесмендерди чакырып, мага келгиле, чогуу иштешели, ачык айкын көрсөтүп бергиле деп суранып жүрчүмүн. Азамат бир нерселерден болуп келе атат. Ошол себептен мен толкунданып бир нерселерди өткөрүлгөндөрүн, бир нерселерди айтпай калгандырмын. Албетте Азамат беке бүт кемчиликтерин оңдоого аракет кылам дейт. Комментарийге жазгыла, Азамат беке албетте окушуңуз мүмкүн. Ошол эки дос боюнча оюңарды жазгыла комментарийлерге, жана ушул съемка боюнча жазгыла.